Саламатсыңарбы? Алипе сабагын өтөбүз. Азыр бири-бирибизге жагымдуу маанай тартуулап алалы. Колдорубуз 5 бармак, максатыбыз 5 алмак. Биз экини албайбыз, сабактан эч качпайбыз. Балдар, алтын эрежени да эске салып коелу. Сабакты көңүл коюп угабыз, бири-бирибизди сыйлайбыз, мугалим сөзүн кунт коюп угабыз, жоопкерчиликтүү болобуз. Сабагыбыздын темасы гүлдөрдү ким жакшы көрөт? Сабагыбыздын максаты чыгарманын мазмуну менен таанышасыңар, кыздарды мүнөздөп айтып бере аласыңар, жаратылышка аяр мамиле жасоого үйрөнөсүңөр. Бул аңгеменин автору Шатман Садбакасов. Нарын областына караштуу Жумгал районунун Дыйкан айылында 1932-жылы төрөлгөн. Ушул аңгемени окуп берем. Мен жакшы көрөм гүлдөрдү, деди асык, гүлдөрүнө суу жайып. Сенден мен жакшы көрөм, деди Кастай мактанып, гүлдөрүн жыттагылады, өпкүлөдү. Ошентти да гүлдөрдү тасырлатып үзө баштады. Мен катып коем. Эртеси караса катып койгон гүлдөрдүн өңү өчкөн, соолуган. Бул эмнеси? Асык гүлдөрүнө суу сээп жүрүптүр. Гүлдөрү да кечекиден да көк-көк, кызыл, тазыл. Гүлдөрү да күлөт, өзү да күлөт. Мен гүлдөрдү жакшы көрөм, үзбөйм, багам. Буга Кастайдын ичи күйдү, ыйлады. Гүлдөрү да шүмүрөйдү, соолуп жатты. Кимиси гүлдөрдү жакшы караган. Эми балдар, мындай суроо. Биринчи, кыздардын кимиси гүлдөрдү жакшы караган? Экинчи суроом, силерге гүл өстүргөн жагабы? Үчүнчү суроом, гүлдөр жакшы өсүш үчүн эмне кылуу керек? Келгиле балдар, гүлгө класстер түзүп көрөлүчү. Гүл, кооз, ар түрдүү, көбөйөт, абаны тазалайт, көңүлдү көтөрөт, достуктун белгиси. Азаматсыңар.